Максат, негизи сиз өзүңүз идеяга аябай бай адамсыз да. Же менин көз карашымда ушундай, сиз азыр ушул учурда дагы жөн жүргөн жоксуз деп ойлойм. Сөзсүз түрдө кайсы бир идеянын үстүндө иштеп болушуңуз керек. Азыр эми мен Кыргыз кодексин жазып атам. Экинчи чыгарылышы. Биз биринчи чыгарылышын 15-16 жылдары чыгарганбыз. Анда кичине бул художественный вариант кылып чыгарганбыз, жумшагыраак. Азыр эми накта кодекс катары иштеп чыгып атабыз. Кыргыздын кодекси, мисалы жапондордун Бусидо кодекси катары, же ошол эле жана Кавказ элдин, чечендердин Нахчонала деген алардын өздөрүнүн кодекс чести деген бар, Достоевский ошондой сыңары алардын кодекстер сыңары биздин Кыргыз өзүнүн кодекси болгон. Ата бабаларыбыздын өзүнүн кодекси болгон. Кыргыз кандай, кыргыз ким, кыргыз кайсы кадамдарга бара алат, кайсыга такыр барбаш керек. Эгер барбаса ал кыргыз эмес. А эгер ушул жанагы кыргыз бара турган кадамды барса, ал ошол кыргыз экенин өзүн да билдирген дегендей. Анан келечегибиз, кыргыз максаты эмне? Келечекте биз каяка барышыбыз керек. Негизи эле кыргыз бул дүйнөгө эмнеге келди? Жараткан эмне үчүн бизди жаратты? Деген азыр ушул сыңары азыр биз Кыргыз кодексинин үстүндө иштеп атабыз. Кудайым буйруса ойлойм, жакын арада ушу бүтөбүз, ошонун презентациясын кылабыз да. Бул биздин морально-этическая конституциябыз болот. Бул биздин моралдык бир доктриналыбыз болот да. Мен ойлойм, бул китеп, бул мен автор болбойм, албетте, анткени бул кыргыз элим автор. Мисалы, көчмөн оюндардын автор Тигил Баланча Түкүнчө деп атпайбы, кечирип койгула. Силер автор эмессиңер көчмөн оюндарын. Кыргыз элим автор да, анткени ал оюндар, ошол эле жана Көкөтайдын ашында болгон оюндар, ал буга чейин 1000 жылдар болуп келген. Болгону биз аны азыркы учурда жаңыча алып чыгардык да. Ошондой сыңары бул кодекстагы биз жаңыча алып чыгып атабыз. Албетте биз эски ошол кездеги ата бабаларыбыздын кодекси кандай болсо ошону чагылдырбай, азыркы заманга ылайыкташтырып, мындай айтканда айкалыштырып туруп, азыр бир Кыргыздын кодексин иштеп чыгып атабыз. Биз болгону чогултуучубуз десек болот. Ошол эски нерсени алып келип туруп, жаңыча бир адаптировать этип туруп, Кыргыз кодексин иштеп атабыз да. Бул кандай китеп түрүндө болобу, брошюра түрүндө болобу, же видео түрүндөгү? Бул китеп түрүндө болот, чоң китеп түрүндө болот. Бул биринчи китеп түрүндө чыгарабыз. Китеп түрүндө сатыкка чыгарабызбы же таратабызбы, аны азыр чече элекпиз. Анан кийин мен ойлойм, ошодон кийин биз интернет блоктарына дагы чыгарабыз. Албетте асасында презентациялабыз. Мисалы, кодекс эми кыргызча айтканда эски сөзүбүз бар, бирок бул сөздүн мааниси кийин өзгөрүп жоголуп кеткен. Бул адат да, адат. Мисалы, түрк элдеринде, Кавказ элдеринде адат деп айтылып келет. Бул мыйзамдардын элдин арасындагы озеки мыйзамдардын жыйнагы да. Бул расмий мыйзам эмес, албетте азыркы биздин конституцияга же юридикалык жактан эч кандай тиешеси жок. Бул биздин буга чейинки ата бабаларыбыздын жашап келген адаттары. Эгер сен ушуну кайсы бир кадамга барсаң, ошол адатка карата, ошол кадамды адаттарга карап туруп сени бир чечим чыгарышчы, сен туура кылдың же туура эмес кылдың, же баатырдык кылдың, же иттик кылдың, же саткындык кылдың, же болбосо сен бир тарыхта кала тургандай бир кадамга бардың деп туруп, ошол менен сага бир чечим чыгарышчы да. Мен ойлойм, бизге азыр кыргыз элине ошол чечимдер керек. Неге дегенде, бизди моралдык жактан көптөгөн азыр бузук иштер көбөйүп кетти. Ошол эле мисалы сот системасын карасак. Бизде сот жагынан караганда адамды туруп эле бир кичинекей болгон нерсеге 10-20 жыл берип коюш бул оюнчук болуп калды. Кечирип койгула, сен адамдын тарыхы менен ойноп атасыңар. Тагдыр менен ойноп атасыңар, кечирип койгула. Анын неге дегенде ал сот болобу же тиги болобу коркпой калышты. Ошондой эле саясатчыларыбызды карасак, бүгүн бул партияда либерал болуп жүрсө, эртең тиги партияда социалист болуп жүрөт. Анан бүгүнкү тиги партияда коммунист болуп жүрөт. Сайлоолордо секирип кетет. Ооба, секирип кетет. Бул эми чегирткелер болот, секиргич болуп атат. Эми кечирип кой, сен кимсиң? Эмне үчүн мисалы кыргыз буга мындай кадамдарга барган эмес? Бүгүн бул уруудан тиги экинчи урууга секирип деген эми буга түшкө кирбеген нерсе. Мисалы бүгүн Баланча бүгүн уруда болуп туруп, эртең тиги урууга мен сендиким деп барсаң, эми бул элдер аны кабыл эмес. Кечирип кой, сен тиги уруудансың деп. Же бул улуттан барып туруп тиги урутка баргандан болгон эмес. Ошондой эле уюм.
бул тайпадан болуп туруп тиги тайпага барат деген кыргызда болгон эмес. Ал бир тайпага кирдиби, ошол партия болобу, же эми уюм болобу, ал өмүр бою ошол тайпада жүрүп, өмүр бою ошол тайпадан же өлгөн, же ошол жерин көгөргөн, же агарган да. А биз азыр бүгүндө карасаңыз, эптеп бийликке же кызматка же бир өзүнүн кызыкчылыгын жетиш үчүн бул партиядан тиги партиядан карасаң, бул шайлоодон тиги шайлоого өзгөрөт да, бүгүн ак болсо эртең кызыл, бүрсү күнү жашыл, анан бир мындай айтканда көк болот дагы. Бирок эми ошону да коомчулугубуз кабыл алып атпайбы? Кабыл албай койбойт да. Эми биздин максат ошону токтотуш керек болуп атат. Кыргыздын кодексин көрсөтүп бир кечирип кой. Кодексте бул мен жазган жокмун, биз чогултканбыз. Ата бабаларыбыз ушу кодекс менен 3000, 4000, 5000 жыл жашап келген. Сен эгер өзүң позицияң өзгөрттүңбү, принцибиң өзгөрттүңбү, балким сен кыргыз эмессиң. Буну мен айткан жокмун, ата бабаларыбыз айтып келген деп тур, биз азыр ошол кыргыз кодексин жазып атабыз.